витаминдүү азыктардын жасалуу жолун сунуштаган Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы биз өзгөчө айымдын үйүнө келгенбиз. Ким десеңиздер, мен сиздерге азыр тааныштырам. Ырчы, өзгөчө таланттуу бийчи десек дагы болот. Гүлназ Чыныбек кызы, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куттуктуу күнүңүздөр менен кош келипсиздер. Жакшы. Кош келдик. Бүгүн сиздин ушул ашканадагы өнөрүңүздү көрөлү деп атайын чыгармачылык топ менен келип отурабыз да. Жалпы телекөрүүчүлөргө, Наар көрсөтүүсүнүн көрөрмандарына кандай кереметиңизди көрсөтөсүз, эмне жасап бересиз? Сиздер жана айткандай эле бир өзгөчө бир рецепт болуш керек го деп ойлодум. Адаттан сырткаркы деп. Эми салат жасап берем. Биринчисине салаттын аты букет невест. Кыргызча айтканда келинчектин гүлдестеси, гүлү же болсо жана келинчек колуна гүл көтөрүп кирет го, свадьба үйлөнүү үлпөттөрдө ошону чагылдырган салат болот, буюрса. Андан сырткары жасап бүткөндөн кийин аябай тез ыкмада жасала турган пицца бар, сковородкада. Көмөч казанда эле дароо. Сиз ар дайым жасап турасыз, э? Ошол менен көбүнчө тез кутулуп кетем десем болот. Шашылышта келген коноктордон. Жакшы. Анда бул салатты сиздин рецептиңиз менен биз жалпы телекөрүүчүлөргө сунуштайбыз. Эмнелер керектелет, биздин көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, э? Кооздоп жасаш үчүн блины, блинчики деп коебуз. Ошондой жасап алдык. Андан сырткары ингредиенттери жумуртка, кириешки деп кыргызча кандай болуп калат? Катыраак деп койсок болот. Катыраак, ооба. Анан крабовые палочки, таякчалары. Ооба. Ардактуу көрүүчүлөр. Сметана керек болот. Анан жүгөрүнүн консерваланган түрү. Кооздош үчүн кызылча дагы ушул жакка кирет. Чийки. Бул жерде айта кетүүчү нерсе, бардык эле жер жемиште чийки жегенде көбүрөөк витамин болот го. Эгер чийки жей албай тургандар болсо, анда бышырып алып кошсо болот. Албетте, негизинен бул кызылчаны салатка кошкондо ардактуу көрүүчүлөр аябай жукка кесиш керек. Дегенде ашказанга бир аз оор келип калышы мүмкүн да, эгерде калыңыраак кесип койсочу. Чийки катуураак болот эмеспи? Анда салат жасоону баштайбыз. Эмнеден жардам берейин? Же сизди карап эле турайынбы? Боло берет. Сүйлөп турсаңыз болот. Анда биринчи жумурткадан баштасак, жумуртканы төрпүштүк кылып турабыз. Бул жерде да бир айта кетүүчү нерсе, үйдө кандай азык болсо, ошондон деле салат кылып, бул жерде эң фишкасы деп коет го, ал жасалгасы да, бетинде жасалгасы. Ошо каалагандай салаттын сунушунда кылып жасаса болот. Бирок биздин бүгүнкү учурда ушул азыктарды тандап алдык, төрпүштүк кылып кесебиз. Апам көбүнчө күйөө балдар келет го, кудалар, күйөө балдар келгенде биздин үйгө конок берет да. Ошондо апам көп жасайт. Үйлөнүү үлпөттөргө байланыштуу кечелерде. Анан кооз көрүнүш үчүн бир майрамдык атмосфераны түзөт деп айта алам да. Мен көргөндө да ошондой сезимдер калтырчу эле. Ошол дароо эле ошол оюма келди. Гүлназ, аз убакыттын ичинде өзүңүздүн атыңызды таанып алдыңыз да. Ошентип ойлойсуздарбы? Кандай түшүнсөк болот? Бул эл бат кабыл алды да. Бул сиздин аракетиңизби? Же болбосо өзгөчө талантыңыздан уламбы? Бардыгы биригип ушундай болду окшойт деп ойлойм да. Баарынан дагы эң биринчиси аябай катуу каалоо керек дейт го. Кандай бир жумуш болсо, кандайдыр бир бизнес ачып атасыңбы, кандай кыялың болсо, ошону ишке ашыруу да. Эң алгач аябай катуу каалоо болуш керек экен да. Анан ошол жаратканга да жетип, анан кайтарып берет экен. Андан сырткары ошол сөзсүз менет кылыш керек, аракет кылыш керек. Оригиналдуураак ойлонуп. Анан ушул чөйрөдө көптөн бери менет кылып жүргөн эжелер да айтып калышты, бул пешенеден да болот депчи. Ооба. Себеби канча аракет кылып көп жылдан беричи. Чыга албай жүргөндөргө, э? Ооба, мындай ачыгын айтканда ошондой дагы экен. Мен жаңы эле келген үчүн эми аралашып, эми өздөштүрө баштадым да. Каалоо кичинерден болсо керек деп ойлойм да. Ооба. Негизи каалоо өзү кичинеден бери эле аябай катуу
кыялданганда дагы баягы айтып коет го, жөн эле кыялданып мындай болсо деп эле койбой, ошону мындай көз алдыңда көрүш керек депчи. Ошондой мен эшигибиздин алдында асфальтта ошол жака чыгып алып, бул жер стадион экен да, мына жерде элдер көрүп атат экен деп чыгып алып көрүп элем да. Ошолор эсиме түшүп. Так что убакыт эми келип, Ооба. Бүгүнкү күндө элге кызмат кылып жатасыз. Эми ушундай эле ыкма менен краб таякчаларын турайбыз. Чоң кылып эле турайбыз, Ооба, ушунан 2ге бөлүп туруп. 2ге бөлөбүз. Ооба, 2ге бөлүп туруп анан. Ашканада көп болот окшойт, Бычакты жакшы кармайт экенсиз. Сиздер байкайсыздар да, канча жерге барып. Өтө көп болот деп деле айтпайм. Бирок ашканага киргенде мындай берилүү менен чыгармачылык, адам бардык жерде чыгармачылыгын иштетип кетет го, ошондой фантазия менен жасаганга аракет кылам да. Же тамактанган эле киресиз? Убакытка карап, биз эми көбүнчө баягы кечинде келген үчүн, кечинде той аштардан келген үчүн кеч кирип калам. Күндүзү түштөн убагында кирем. Убактысын ар кандай окат. Мындай так билбет элекем. Анан кайсы тамакты жакшы жасайсыз? Жакшы жасаган тамак мантыны жакшы жасайм. Өзүмө жагат да. Анан кийинки берүүңүздө мантыны башкача ыкма менен жасалган. Сөзсүз түрдө кайра келе беребиз. Эгерде бүгүн салат даамдуу болсо, сөзсүз түрдө кайра келебиз. Болду. Биздин үйдүн эшиктери үчүн ачык деп коет го дайыма. Так, анан жүгөрүн кошот. Консерваланган жүгөр ардактуу көрүүчүлөр булар. Эгерде сиз азыр токчулуктун мезгили эмеспи? Жөнөкөй эле жүгөрү болсо, аны деле кошсоңуз болот. Анан Кирешки экен. Ооба, катыраак дедикпи? Катыраак. Өтө жөнөкөй салат. Жөнөкөй салат. Тез, эң убактыңызды утасыздар да. Өзү демейде азыраак эле жасайм да. Анан бүгүн көбүрөөк жасаганга. Майонез көбүрөөк кошобуз, ооба. Себеби жана бетин анан аралаштырабыз. Дагы бир аз майонез кошсок болот экен. Азыраак экен, Ооба, азыраак экен. Себеби аз биз кооздогондо аппак болуп туруш керек да, формчу. Гүлназ айы негизинен мантыны жакшы жасайт экен. Урматтуу көрүүчүлөр, анан кайсы тамакты жегенди жакшы көрөт? Кайсы улуттун ашканасын өзгөчө баалайт? Өзүбүздүн эле, өзүбүздүн кыргыздын. Улуттук, Ооба, улуттук. Беш бармак. Ооба. Анан бизде азыр түштүктө көбүнчө сыйлуу тамагыбыз аш го. Плов. Аны шакарат менен. Диета кармайсызбы? Диета жок. Ошо диета кармабайм деле. Орозо маалда орозо туtup коем, анан мындай 6-дан кийин жебейм дебейм. Талып кетем деп коркпойсузбу? Мисалы, көпчүлүгү ушул тамагын тыят экен да. Же меники тамактан мез окшойт, жакшы эле жейм. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Кайда деген ыры менен жалпыбызга белгилүү болгон Гүлназ Чыныбек кызы өзгөчө салаттын жасалуу жолун көрсөтүп жаткан кирбези. Азыр биз эми салатты жасалгалы өтөбүз, Бул келинчектин гүлдестеси деген салат. Ооба. Аталышы эле өзгөчө экен. Ооба. Даярдалган салатты тарелкага салып алабыз дагы. Салатты салып алдык. Эми кооздоого жасалгалуусуна өтөлү. Гүлдесте жасайсызбы? Гүл жасайсызбы? Гүл жасайбыз азыр буюрса. Канча жасайсыз? Гүлдү болсо, мына блинчиктерди алып, биринчи кызылчанычы маңайда кылып турайбыз дагы. Менин бычагым берип коесуң. Анан бунун бизге азыр эмес, кызылы чыгыш керек да.
жаңырдын үстүндө иштеп атасыз? Азыр ооба, буюрса, ошо жаңырдын үстүндө иштеп аткан учур. Кудай буюрса, негизи жалпы алганда азыр эки бийлей турган жанагы заманбап стиль деп коет го, ошондой стилде эки ыр даярдалып атат. Ага чейин насип кылып калган экен, жар-жар айтып атпайбызбы азыр? Жар-жарга сунуштар көп болуп, ошо жаңы жар-жар жаздырып атабыз да, жаңы стилде. Демек, тойго ылайык тууралат. Кудай буюрса, ооба. Биз даярдалдык. Эми бул даярдалган кызылчаны майонез менен аралаштырабыз. Соонун бир розовый кызгылтым түс чыгыш керек да. Даярдалдык. Эми маанилүү жерине келдик. Интрига кылып турайынбы? Көмүлүңүздөр деп. Эми мына жана биз бышырып алган блинчиктерди алабыз дагы. Өзүңүз бышырдыңызбы? Ооба. Эртең менен эми убакыт албай эле блинчикти бышырган баары эле билет болуш керек деп. Анан мына биз даярдап алган эми муну мындай рулет сыяктуу кылып ороп чыгабыз дагы. Sizin rozalarınızı görelçi. Biz Gülnaz Çınebek kızı менен биргеликте өзгөчө келинчектин гүл лестеси деген салаттын жасалуу жолун жасап көрсөтүп бүттүк. Кандай жасалды? Ар дайымкыдай эле? Ар дайымкыдай эле, негизи жалпы алганда. Жасаганга окшоду шу. Окшоду. Аябай мындан да жүз жайгаштырып койсо болот. Фантазияга жараша. Араларына ачык-ачык кылып да, мындай кылып тизип койсо да болот. Жакшы, балким жалбырак чыгарса да болсо эле, Ошо укроптор менен чыгарып койсо да болот. Ал жагы эми телекөрүүчүлөрдүн фантазиясына байланыштуу болот. Жакшы, азыр эми пицца жасайбыз. Бул үй шартында, анан бат жасалат дейт. Мен негизи көргөн эмесмин, сковородкада бышкан пиццаны. Гүлназ Чынбек кызы баарыбызга көрсөтүп берет, Ооба, келиңиздер анда. Эмне керек делек? Буга ошо ар дайым эле пиццага колдонулуучу азыктар керектелет негизинде. Жумуртка, un, колбаса, сыр экен. Сыр, анан сметана менен майонез колдонулат. Анда биз азыр тез ыкма менен бышырылуучу пиццанын камырын негизин жасап алсак, ал үчүн биз 3 жумуртка, демейде жана камырын жасаганда суу да кошулат го. Жөнөкөй кадимки сүт кошкондор да бар. Жо бизде азыр жумуртка, анан сметана майонез менен жасап коебуз да. Туруп сметана кошобуз. Канча өлчөмдө сметана? 3 кашык. 3 кичинекей кашык экен, Ооба. Толтура кылып кошот экен. Ооба. Кошумча да кошуп койсок болот. Анан ошончо эле өлчөмдө, ооба, майонез. Кошуп туруп,
Анан татымына жараша туз кошобуз дагы. Көп деле эмес. Анан un кошобуз. Un канча? Унду дагы дал ошончо. Az эле кошулат экен да бул, Ооба, аз эле кошулат. 4 кашык деп кое берели. Негизинде мен өлчөмгө эмес, көз өлчөм деп коет го. Көз өлчөмгө карап эле баягы суюктугуна карап эле кошо берем да. Эме? Кошобузго же болду, Азыр аралаштыра алайлы да. Анан кийин дагы билинет. Oldu. Biraz koyurak болуш керек экен, албатта көрүүчүлөр. Ошон үчүн азыр дагы. Негизи бул жерде дагы жанагы эле сөз, көрөрмандардын өзүнүн фантазиясына эмне бар болсо, мен учурумда если колбаса жок болуп калса, анда картошканы дагы соломка кылып турап, биринчи куруп, анын үстүнө коюп, анан сырдан сөйлөп да жасаган учурларым болгон. Муну көп жолу жасагам да. Анан негизи пицца дегенде көбүнчө колбаса менен сырды элестетебиз го. Ооба, сыр болуш керек. Сковородка кызыгандан кийин кадимки күн карама өсүмдүк майынан куябыз. Өсүмдүк майы болсо, бул бышырууга да жардам берет, андан сырткары түйүнү тартып кетпеш үчүн. Пайдаланылат. Ооба, пайдаланылат, ооба. Мындай көмүп туруш керек да. Кызыгандан кийин куябызбы? Ооба, бир аз кызый түшкөндө. Аталасын деп коебуз, аталар. Буламыгын дейт. Бир аз кызый түшкөндө тегиз кылып коюш керек да, бар жерине жете турган кылып. Май кызыгандан кийин баарын тегиз кылып куюп чыгышыбыз керек. Анан мына колбасаларды колбасаны жайгаштыргандан кийин бир аз дымдап коюш керек. Себеби дегенде жанагы составындагы майонез көтөрөт экен да, камырды бир аз көтөрүп, борпоңу тартып. Анага чейин ырдап туруш керек. Биз ырдатабыз, өзүбүз айтып калдык көрүүчүлөр. Чоң ырдайбыз, билебиз. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим мен сени гана. Эй, айыл менен кала, галактикада да издетпей табылып калсаң гана. Сен жоксуң, жоксуң, табылбадым сени. Сен жоксуң, жоксуң, издебейсиң мени. Сен жоксуң, жоксуң, бар болсоң кайдасың? Сен кимсиң, жүрөсүң кайда? Бишкек чүйдө жок, Ошпат кенде жок, Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Ысык көлдө жок, Жалал-Абадта жок, Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Деген боюнча жокту койсун. Негизи таптыкпы? Кайда деп жылдан бери Табайын деп калып окшойт. Буюрса. Кайда деп издеп аткан адамды тапсак, үйдө эле отуруп калабызбы, же болбосо ырдайбызбы? Мындай көрчү суроо экен. Эми ал жагы кожоюнун айтканына жарашат деп койм. Убакыт көрсөтөт, буюрса, ооба. Жакшы. Негизинен ырдайын деген эле ниет болсо керек деп ойлойм да. Ооба, негизинен албетте ушунча киришип баштаткандан кийин улантам деген эле ниеттер, тилектерим бар, Кудай буйрса. Эми биз ар кандай пландай беребиз, ар кандай план айтып беребиз, баардыгы Кудайдын айткандай, жазгандай болуп, биз күтпөгөн бурулуштар да болуп кетет го жашоодо. Анан бышайын деп калганда сырдын калгандай эле түрү болсо болот, анан кийин тез эрип, мындай кооз болуп, тез даярдалып деп атпайбы, ошого ылайыктуу деп мен мындай сырларды тандап алдым.
Üstüne koyuyoruz hazır ya. Üstüne koyuyoruz hazır. Ne buyursan bizim 10 minutlık pizzamız dayar. Bu Gülnaz şimdi bunun sevmeni. Сковородкада майга быша турган. Birinci salattan көрсек. Siz neden başlayasınız? Мен гүлдөн эмес. Yaxşı. Tamamınız tatlı olsun. Рахмат. Smolda деп tatlı тұрыч. Деп. Өзгөчө. Негізінен тойыну салат деген бар. Гүлмен дагы осуй көрбөйсүзбү? Пиццаны жөйдү. Карма эле келет. Көрүңүзчү? Келіңізсіз да. Сондан да өзгөчө. Мен ойлодум эле кандай башкат экен деп. Сиздерге да сунуштайм, урматтуу көрүүчүлөр. Сөзсүз түрдө жасаңыздар. Негизинен Гүлназ ашканада кандай деп суроо менен келген болсок, азыр эми 5 деп койсок болот экен чындыгында. Наар көрсөтүүсүндө көрсөтүлбөгөн өзгөчө даамдуу тамактардын жасалып көрсөтүп берди. Анан сөзсүз түрдө өзүнүн фантазиясына, анан өзүнүн рецептин кошуптур да. Ошонун сөзгөчө болду десем болот да. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасасаңыздар, үйүңүздөргө келген коноктор баары кубанып кетет деген ойду айткым келип турат да. Сизге рахмат айтабыз. Рахмат сиздерге дагы. Анан бизди чакырып, ушинтип коноктоп атканыңыз үчүн ийгиликтер болсун. Дайыма кайда мына деп ойлоп жүрөм. Рахмат сиздерге дагы. Сиздер дагы атайын убактыңыздарды бөлүп келип конок болуп, кичине болсо дагы биздин фантазиядан бөлүшүп элдерге тартып аткан мүмкүнчүлүк үчүн да рахмат сиздерге. Ишиңиздерде ийгиликтер жаралсын. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бар сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.